Бүгін сіздерге көчөттү өстүрүш үчүн субстратты даярдоо боюнча чакан видео сунуштамакпыз. Биринчи кезекте айтып кетсек, биздики күн өсканабыз гидропоникада, ал үчүн атайын Кореядан келген ушундай кокос өстүрүшкө бар. Анан биз субстратты даярдаш үчүн, топурагын даярдаш үчүн көчөткө 3 нерсени алдык. Ушу кокос өстүрүшканы майдалап алдык. Муну кошуп аткан себебибиз эртеңки күнү көчөттү алып барып ушу кокос өстүрүшкага отурусканда бул баягы өзүдө тааныш чөйрө болуп тез калыптанып кетишин шарттайт. Ошон үчүн кокос өстүрүшканы алдык. Экинчиси бул торф алдык, нейтральный. Үчүнчү атайын биогумус алдык. Бирок бул биз алган биогумус даярдалган, мунун курамында кум да бар да. Кумдун негизги максаты бул жерде сууну өткөзүү ишинде баягы тапталып калбаш үчүн. Анан азыр биз субстрат даярдаш үчүн биринчи кезекте айтып кеткендей кокос өстүрүшканы майдалап алдык. Анан азыр мындай ойго келип атабыз. 10% кокос өстүрүшкө болсо, торф 20% болсо, калган 70% биогумус болсо деп атабыз да. Ошону жасаш үчүн субстрат даярдаганда мисалы 10 чөйчөк кокос өстүрүшкадан 10 чөйчөктү даярдап алдык. Мына бул жерге койдук. Эми торфтон 20 чөйчөк салабыз. Аны да тиги жерге кошобуз. Анан биогумустан 70 чөйчөк алып кошобуз дагы. Баарын кошуп аралаштырып туруп, анан аралашып бүткөндөн кийин биз атайын чоңураак кассета алдык. Мындай 32 кассета экен. Мындан сырткары 50 бар экен, бирок 50 майда болуп калат экен. Биз топурак көбүрөөк батсын, өсүмдүктүн тамыры жакшы кенен өсүп алсын деп кененирээкин алдык. Анан 2 каттап койдук. Эртеңки күнү көтөргөндө баягы сынып антимитпесин деп. Анан баары субстрат даяр болгондон кийин ушуга салабыз. Бул видеодо жана кантип жасап атканыбызды айталык. Эң астында жанагы кокос өстүрүшканы ушуну майдалап туруп 10 чөйчөктү коюп алганбыз. Аны жайдык. Анын үстүнө торфтон 20 чөйчөк алдык дагы, аны да жайдык. Катмар кылып. Эми азыр үстүнө биогумус төгүп атат. Азыр биогумустан 70 төгөз, торфтон 20 төгүлдү, кокос уйдан 10 төгүлдү. Ушунун баары төгүлүп бүткөндөн кийин баарын каттык менен аралаштырабыз дагы. Анан аралашып бүткөндөн кийин бул чөйчөктөргө салабыз. Субстратты кассетага салган боюнча айтып берелик. Жана айтып кеткендей, баарын аралаштырдык, атайын пропорцияда аралаштыргандан ушундай салдык. Анан салганда бир аз бөксөрөөк кылып алдык, запас менен. Бул жерге себеби дегенде эртеңки күнү үрөнү себилет, себилгенден үстүндө жабыш керек. Ошого запас орун болуш үчүн койдук да. Негизи айтылат, үрөндүн калыңдыгынан 3 эсе көп болуш керек, жаба турган топурактын калыңдыгы депчи. Азыр бөксөртүп алдык. Эми азыр баарын даярдап койдук. Мына биринчи кезекте азыр дезинфекция кылышыбыз керек. Себеби дегенде биогумустун арасында сөөл жандар жүрөт. Андан сырткары ар кандай вирустар болушу мүмкүн. Ошон үчүн азыр дезинфекция кылабыз. Жабуу боло турган, буга толуктай турган биогумусту өзүнчө салафанга койдук дагы. Аны дагы мындай жайып койдук. Азыр муну дагы дезинфекция кылабыз. Дезинфекция кылыш үчүн сууну алдык. Ысыгыраак суу алдык. Мына биринчи мындай марган сокко алып келдик. Бул марган сокко суу да кайнагыраак. Бир 80 градус бар да. Ошо менен марган сокканы азыр малак кызыл кылып туруп кошот дагы. Анан булардын үстүнө куюп чыкмакчыбыз. Мына азыр марган сокканы акырын куюлуп кетпесин аздан. Что-то аралаштыра берлик. Дагы бираз. Болду. Мала кызыл болду. Азыр биз растворду даярдап, атайын опрыскивательге койдук дагы. Эми бул ячейкаларды дезинфекция кылабыз. Ал үчүн азыр чачабыз. Чача баштады. Негизи мындай туман кылып ушундай кылып чачкан, бүркүп чачкан жакшы болот да. Себеби дегенде беркиндей куйганда бул оюп кетет. Эгер үрөн себилгенден ушундай чачылып калса, ал оюп кетет дагы. Үрөнүн үстүнө чыгып калышы мүмкүн. Анан кайра жабыш керек, үрөн козголуп калат. Ушунун баары маселе жарата берет да. Ошон үчүн бүркүп ушундай чачкан жакшы болот. Ошон үчүн муну жасашка туура келип калды азыр. Жазадык мына. Эми себип атабыз. Ошо менен дезинфекция кылып чыгабыз да баарын.
Эртең менен кечен коюп коебуз. Калган эртең менен дагы бир сыйра карап көрөбүз дагы бир сыйра дезинфекция кылышыбыз мүмкүн. Анан ошондон кийин түшкө мал үрөндү сээп, үстүнө топурак себебиз. Чачканда ылчылдап туруш керек да. Чачсын. Алысыраак жакын. Ылчылдап аз сиңет. Анан дагы эртең менен дагы бир кылабыз. Ошондон анан жакшы болот. Мына. Эртең менен кече кассетанын астында тешик бар, бул жерде суудан коркуш жок, агып кетет. Астына жеткенде. Ошо менен видеобуз бүттү. Субстракт даярдоо боюнча.